Өзүбүз жаңы жылды майрамдабасак да кээ бир туугандарыбыз тилекке каршы майрамдоодо. Сизге суроом, ошол күнү түнү туугандарыбыз үйлөрүнө чакырышып жатышат. Ал күндү тоспосоңор да дасторконго отуруп кеткиле деп. Ал эми дасторконунда ошол күнгө арналып жасалган салаттардын түрлөрү, тамактар болот. Ошол күнгө арналып коюлгандарды жесек болобу дейт. Эгерде сиз барбасаңыз таарынып кала турган болсо, анда барганга туура келет. А бирок өмүр бою таарына бербеш керек, бир күн болсо да түшүнө турган болуш керек. Чын урматтуу бир тууганым. Барбай койсоң, булар ушундай намаз окусун, ушинтип кетишет, бардыгы вахабист болот, хизбут болот деп сөөгө беришет да. Ошондой кечир туугандарга барбай койсоң, таарынып дагы динден алыстай турган болсо, анда барганга туура келет. Урматтуу бир тууганым. Анан ошого чейин эмес, мурдата деле бышырылган компот-сампотторунан жей бересиң. Свежий бышырылган эмес тамактар, ага чейин сентябрда жапкан салаттар бар го. Ошолордон жеп турасың барып, иншалла. Ошондой. Ушундай да коюлат да, чын банканын бардыгы сразу коюлган эмес, то илгери. Таластан атам сабагыңызга келди эле, жеке атама, энеме жана бардык ата-энелерге дуа кылып коебуз. Албетте дуа кылабыз, кош келдиңиз. Мен чындап эле кээ бир аталар келгенде ыраазы болом, анткени булардын басып келген кадамдарын иншалла береке бар. 40 күндүк дааватка досум экөөбүз 1-2 күндө чыкканы жатабыз биринчи жолу. Кеңешиңизди айтып коюңузчу, кандай ниет кылып чыгабыз? Ошол чыгып атканда амир сап сизге сабак өтөт. Ошону катуу ук деп айтам, иншалла. Иншалла биз дагы январдын башында чыккан атабыз маштуратка. Ата баланы ак кылуу боюнча айтып берсеңиз дейт. Эми бул өтө сабак. Ата баласына ыктуу түрдө нааразы болсо ак кылган болот. Мисалы үчүн атасы баласы атасына жакшылык кылып, атасы муктаж болсо, баласы карабай койсо, колунан келип туруп, анан атасы баласына капы болуп ак кылса, ак деп коет. Бул өтө чоң күнөөлөрдүн бири. Анан атасы арак алып кел десе, баласы алып келбей коюп, бирок атасына каршы айтпаса, ак кылып ак өтпөйт бунусу. Yani atası ıktуу түрдө, ылайыктуу түрдө ак кылса, бул өтө чоң күнөөлөрдүн бири. Ширкке, ширктен кийин турган чоң күнөөлөрдүн бири.